Шаар ичиндеги башаламандык, ар кандай жол тыгындары, ошондой эле ар 2 күндүн биринде адам өмүрүн алган автокырсыктар коомчулуктун көкөтөйүнө тийди. Акылдуу шаар долбоору маселенин алдын алууга эң оптималдуу сунуш. Долбоор таза коом программасынын алкагында ишке ашат. Өкмөт 11-январда тендерден утуп чыккан Huawei компаниясы менен инвестициялык келишимге кол койду. Ага ылайык акылдуу шаар долбоору эң оболу Ош-Бишкек шаарларында, Ош-Бишкек Чолпон Ата жолдорунда, Бишкек-Манас эл аралык аэропортунун трассасында ушул жылы ишке ашат. Ош шаары алгачкылардан болуп активдүү аракетин баштады. Бүгүн шаардык мэриянын структурасы чогулуп, акылдуу шаар долбоорунун программасы менен таанышты. Кала башчысы тарабынан тийиштүү мекеме жетекчилерине ишти тездетүү тапшырмасы берилди. Деятельность компании развивается в 3 направлениях. Первое – это решения для потребителей. Компания производит потребительскую электронику, такую как телефоны, планшеты, всевозможные устройства для бытового использования. Решения для операторов связи. И третье направление – это решения для предприятий и прочего. Ошто коопсуз шаар долбоорунун негизинде 200 камера негизги жолдорго орнотулуп, анын базасы шаардык жол коопсуздугунун алдын алуу башкармалыгына жайгаштырылган болчу. Жаңы долбоорго ылайык 1,5 миңден ашуун камера орнотулат жана анын техникалык базасы эски мэрияга жайгаштырылат. Учурда атайын адистер даярдалууда. Ош шаардын мэриясы биз буларга шарт түзүп беребиз. Андан сырткары бизде негизги чыгымдар ошол термопласт менен разметкаларды даярдап берүү болуп атат. Мен ойлойм, өзүңүздөр билесиздер, бул долбоор өзүн-өзү өтө тез актай турган долбоор. Өзүңүздөр билесиздер, бул штрафтын негизинде 50% штрафтар биздин жергиликтүү бюджетке которулат. Ошондуктан биз ушул долбоорду Ош шаарында аткарылышына өтө кызыктарбыз жана буну кубаныч менен кабыл алып атабыз. Акылдуу шаар долбоору эң оболу жол коопсуздугун жөнгө салат. Жол эрежелери бузулган учурда атайын сигнал автоматтык түрдө базага түшөт. Унаа же адамдын өздүгү такталган соң аларга айып пулдун дүмүрчөктөрү жиберилет. Албетте, негизги базада ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрү дагы оперативдүү иш алып барат. Учурда өкмөттүн тапшырмасы менен унааларды каттоо жүрүп жатат. Долбоор ишке ашкандан кийин мына азыр айтып атат, чоң камера орноштурабыз деп. 7 метрге 2,60 деп. Бул камераны ал жерде атайын сатуу кызматкерлер карап отурабыз. Шаарда кайсыл жерде эмне кылмыш болуп атат, ким менен ким урушуп атат, талашып атат, кайсыл жерде машиналар кагылышкан, ошол жерге ушул камерадан карап туруп эле отуруп, ошол жерге группаларды тез арада мына 5-10 мүнөттүн ичинде жөнөтүп туруп, ошол жерден ушул өз убагында барып, өз убагында ушул маселелерди өз убагында чечкенге чоң жардам болот да. Эгер кылмыш болсо, эгер сүзүп качкан болсо, ошол шаар бүт акыбат болот камераларгачы. Чоң трассадагы видео камералар мурда тек гана тасма тартууга жөндөмдүү болсо, жаңы долбоордогу автоматташтырылган камера унаанын ылдамдыгын көзөмөлдөөгө ыңгайлуу болот. Жана ошондой эле алар ар кандай аба ырайында, аныгыраагы тумандуу күндөрү, жамгырлуу күндөрү, жана ошондой эле караңгы учурда дагы кадрды тунук тартууга ыңгайлуу болот. Мындай учурда майы кызматкерлерин майлап өтүп кетүү же болбосо көрбөй калуу, үлгүрбөй калуу деген түшүнүк дагы болбойт. Жылдыз Капарова, Айбек Үсөн, Элбарсын Турдубек уулу, жаңылыктар.